Assalamu алейкум, урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн бизге жаш эки жараныбыз Ростов-на-Дону шаарынан кайрылды. Бул жигиттер Кыргызстанда Ош базардан радио Узелдин жанынан ушул жарнама болуптур, реклама болуптур. Ошол рекламадан ошол жердеги ортомчу десек болот. Ошо ортомчулардын айтылган сөзү менен ооз-эки келишим менен Россиядагы бир ишканага жумушка келишиптир. Албетте ал жердеги берилген уадалардын бардыгы жалган болуп, өтө оор жагдайга дуушар болуп, ошондой эле колундагы документтерди жумуш берүүчү ишкананын ээлери алып коюп, ушул келгенге кетирген авиа билетке короткон акчасын иштеп бересиңер деп мажбурлоо менен аларды иштетип жатыптыр. Бул эки жаш бир гана мындай жагдайда экөө эмес, бизге мындай маселе менен күнүнө көп киши кайрылышат. Ошон үчүн сиздерден суранабыз, бардык тааныштарга, туугандарга, Россияга келип иштейм деген биздин мигранттарга ушул боюнча маалымат бөлүшүп койсоңуздар. Бизде азыркы бүгүнкү күндө Мигрант Кейджи деген Тышкы иштер министрлиги тарабынан уюштурулган атайын сайт бар. Ошол Мигрант Кейджиде официалдуу түрдө аккредитацияны өткөн ушул жумуш таап берүүчү ишканалар, юридикалык ишканалар же болбосо жеке жарандардын тизмеси бар. Ошол кишилер аркылуу сөзсүз түрдө келишимди кагаз түрүндө. Эгер өзүңүздүн юридикалык билимиңиз, деңгээлиңиз жетпесе, анда ошол билген кишилерге кайрылып, келишимди көрсөтүп, ошол келишимдин негизинде анан жумушка келсеңиздер. Ошондой эле ушул Мигрант Кейджи сайтында маалымат бар. Эгер кимде ким өзүнө кара тизмеде же болбосо выдворение деп коет орусча, ошо выдворение болгон тизмеде болсо, ошону Мигрант Кейджи сайтынан текшерип алсаңыздар болот. Биз азыр астыбыздарга ушу укук бөлүмүнүн телефонун калтырып кетебиз. Кандайдыр бир маселе болсо, же бир түшүнбөгөн болсо, же болбосо сиздер ушундай алданып келип оор жагдайда калган болсоңуздар, ушул телефонду кайрылсаңыздар, биз сөзсүз түрдө силер менен байланышып жардам беребиз. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту бул бир гана Кыргыз Республикасынын мамлекетине гана тийиштүү нерсе. Эч ким сиздин паспортуңузду алып койгонго укугу жок. Ошон үчүн алданбаңыздар, официалдуу түрдө аккредитация болгон гана ишканалар аркылуу жумушка келиңиздер. Башка маселелер болсо, дайыма биздин эшигибиз сиздер үчүн ачык. Чоң рахмат.